Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumma inna nes'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala. Hurmatlı bir tuğandar, Allah Taala'nın yardımıyla bugün İbn Kayyim rahimahullah'ın Adda ve Dava деген kitabını başlayabız. Allah Taala'dan ihlas surayбыз şul kitapты пайдалуу аякташыбызга. Allah Taala'nın barыбызга ийгилик, тауфик, жеңилдик, жардам берсин. Ушул китеп жакшылыкка умтулууга, жамандыктарды таштоого, нафсилерибизди тарбиялоого, жан дүйнөбүздүн жаңырышына, ыймандарыбыздын көтөрүлүшүнө, жакшы солих амалдар сүйүктүү болуп, денебизге сиңип калышына, жаман амалдар, жаман адаттардан кутулууга себеп болсо экен деп Аллах Тааламдан сураймын. Бул китеп боюнча кыскача айтканда мен көп жылдан бери Шейх Абдуразак Аль-Бадрдын сабагынан угуп жүрөм, китебин окуп жүрөм, анан алымдардын дагы осуяттарын угуп жүрөм. Китепке осуят кылышат, насаат кылышат. Азыркы фитна заманда канча деген адамдар убактына сот тармактардын кеңири таркалышы, жашы дебей, карыз дебей, ортосу дебей баардыгы эмне ушул маалымат майданында сот тармакка байланып калган адамдар. Ошентип убакыттарын коротуп, анан убакытын эле коротпостон нары жактан түрлүү түркүн ооруларга чалдыгышып атат. Жүрөк ооруларына, шахват ооруларына, шубхат деп коет, маалыматтык оору. Мына ошого жана наркомандардай, алкаштардай зависим болуп калат. Ошондой жүргөн заман. Анан ошол заманда деле, ошо Ибн Каййимдин заманында деле карабайсыздар, кээде адам ыхлас менен чынчыл, ошол чын эле мен өзгөрөйүнчү, мен оңолоюнчу, жакшылыкка кайтайынчы, өзүмдү колго албасам мага эч ким келип кылып бербейт экен деген бир чынчыл адамдын суроосу болгон. Ошол жөнөкөй эле ошо Ибн Каййимга келип, бул алым чоң алым да. Көрдүңүздөр, адамдар билген. Ошол заманда да кандай кылып кайрылыш керек, кимге кайрылыш керек, ошол алымга кайрылган. Мындай айтканда, о алым Ибн Каййим мага жардам бериңиз деп суроо менен жөнөкөй эле кайрылган. Ошондой жакшылыкты түшүнүп турам, жамандыкты деле билип турам, бирок напсимди башкара албай атам. Жамандык нерседен арыла албай атам. Бүгүн арылайын десем, кайра эртең түшүп кетем. Байланып калдым. Кантип ушундай нерседен арылам? Мындай айтканда, жүрөгүмдө оору, жан дүйнөм оору, жалкоолук бар, кайдегейлик бар, ныксыроо бар. Көп кесепеттер адамда. Мына ушул бүгүнкү күндө ар бир адамдын жашоосунда өлөр өлгөнчө, жан жалы жетип, күнү бүткөнчө күрөшө турган эле нерсе да. Мына ушул нерсени сураган. Анан бул алымдын берешендигин караңыз. Ошол суроосуна мындай айтканда бир китеп жазып туруп берген да. Ал жөнөкөй китеп эмес, ушул китеп өзүнчө багыт. Ушул жүрөк ооруларынан дагы, шубхат ооруларынан дагы, напсинин ооруп калгандарынан баарына жооп болсун деп ыхлас менен жазганда. Мына ошол канча кылым өттү адам бери. Бир жагы оң кылымга жак. Мына ошол китеп доордон доорго, кылымдан кылымга, элден элге, замандан заманга аалымдар түшүндүрүп бере турган китеп болуп калды карапайым элдерге. Анан мен баса белгилүү айтып коеюн, туугандар, могу китеп иншалла ар бириңиздер колдон келсе ушул китепти таап, окуп, эгер ушул сабактар бар болгон болсо ошолорду угуп, пайда алып, жазып, үй бүлөңүздөргө айтып түшүндүрсөңүздөр, альхамдулилля жашоодо жүрөк ооруларынан адам тазарат. Толук оолак болуп жок болуп кетет деген эмес. Мындай айтканда билип каласыз да, кандай мамиле кылыш керек күнөөлөргө. Шахват ооруларына, жүрөк ооруларына кантип оолак болуш керек, кантип күрөшүш керек. Себеби Алла Таала эч бир ооруну түшүргөн эмес, анын шыпасы жок. Бар шыпасы бүт оору. Бир эле оорунун шыпасы жок болду. Бул жанагы жүзгө келип калып, көз чекчейип, бел бекчейип, өлөйүн деп калган картаң адам бар го. Ал адамга шыпа жок болду. Нарга кашайт. Калган оорулардын баардын шыпасы бар. Мейли ал денеге тийген оору болсун, врачтар айтат, ал белгилүү. Ал эми жүрөк оору деген бар да. Дененин ооруганы мейли, ал ооруса айыктырса болот, айыкпай калса адам өлүм менен бүтөт болду. Бирок жүрөктүн оорусу жамандат. Жүрөктүн ооруса адам жүрөк оору менен, жан дүйнө оорусу менен, шахват оорусу менен ооруганда адамдын ыйманы кирдейт. Ыйманы кир дегенден адамдын напсиси кирдейт. Адамдын напсиси кир дегенден мээси кирдейт. Акылы акыйкат менен жалганды айырмалабай калат. Жүрөгү алсырап, жакшылыкка тартылбай калат. Жамандыктан оолак болгусу келбей калат. Кайран болуп, кайдыгейликтин үстүндө шалдырап, ныксырап, жалкоолуктун үстүндө не кылып аткан менде өзү жок. Чылып, баш оогон жака жүрүп калат.
бул жаш карга ортого деп карабайт. Ушуну билиш керек. Адам ошол нерсени өзү колго алып, ушу жүрөк оорусун, жан дүйнө оорусун, напсисинин оорусун дагы чалдыккан нерселерди аалымдардан сурап, ошодон арылмайынча оорулуу болуп өтүп кетет. Мына ошондой артынан кайгы апага түшөт, стресске түшөт, нерв болот, ибадатынан даам татпайт, рахат албайт, зикирден, Курандан, намаздан даам тартпай калат. Эптеп ошол жактан баягы күнөө болбоюнчу кутулуп коеюн деген нерсе менен анан күнөөлөргө бет алат. Бүгүнкү күндө жанагы сот тармактарда мен силерди кайгыдан чыгарам, стресс, нерв болбойсуңар, анан депрессия болбойсуңар, убактыңар жетпейт, анан жашоого мотивацияң болот, мындай деген коучмун, соучмун, тренинг деген жана чала була бияктардан окуп алып, бир курстардан катышып алып, көп акча төлөп алып, ал акчасын акталбай кайра элден акча алып, ошо менен жаап салайын дегендер толуп кетпеди сот тармакта. Ошонун баардыгы ушул сен оңдой мындайм деген. Мына бул аалым ошол нерсени 10 кыл мурун жазып койгон. Бүт Куран сүннөттүн негизинде. Эч кандай ырым-жырым эмес, бир жомок хикая негизинде эмес. Ар бир ушу жан дүйнө ооруларын эскерип, ошого Куран сүннөттөн Аллах Таалам берген, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген жолдор менен айыгуунун жолдорун көргөзгөн. Сураган киши аалымдан, аалым китеп жүзүндө жооп берген. Алхамдулилля, сураган адам да пайда алган. Мына ошол доордон баштап ушунга чейин мусулмандар кылымдан кылымга, замандан заманга пайда алып келатат. Ошон үчүн баарыңыздар чакырып кетем. Аз болсо да мен дагы Аллахтын жардамы менен аракет кылам. Күндө 20 мүнөт, 25 мүнөт болуп ушул китепти аягына аман болсок чыгарууга. Анан муну бир нече шарттарды карадым. Кайсы шейхтин түшүндүрмөсү менен өтөйлү деп, анан китеп бир аз чоңураак, бир аз узарып кетиши мүмкүн, балким бир ай өтөбүз дегендей. Анан мен эң эле кыска талих менен комментарий берип жазган Шейх Солих Фаузан азыркы Сауд Арабия муфтийинин китебин тандадым да, ошонун түшүндүрмөсү менен. Бул китепке талих деп коет, мындай ар бир жерин ачыктап, баяндап, ачыктап түшүндүргөн сөздөр бар. Ошол менен өтөбүз. Билесиздер, оору эки эле түрлүү болот болду. Оору эки эле түрлүү болот. Бир түрлүү оору бар, шубхат деп коет. Жалпысынан шубхат деген сөз маалыматтык оору, адамдын мээсине кирет да. Маалымат менен адамды жинди болуп калат. Ошо маалымат менен улап салыптыр, мындай болуп калыптыр, тигиндей дейт. Ошо маалыматты туура эмес укса, туура эмес жактарга башын салып алса. Анан экинчиси жүрөк оорусу. Ал жана шахватка кайтат. Ошо шахваттан кирип, адам жүрөк ооруйт. Жүрөк оору дегенде бул жана медицина немен айткан жок, медицина кайта турган, операция кыла турган бөйрөк, боор, өпө деген. Жүрөк бул жан дүйнө оорусу да. Биз ошого токтолобуз. Жан дүйнө напси оорусуна. Ал эми бирок Куран болсо, Куран бул баардыгына шыпат. Куран жан дүйнө оорусуна дагы, адамдын денесиндеги мындай кармап көрүп сезе ала турган ооруга да шыпа. Бул неге? Себеби ар бир оорунун шыпасы бар, жолу бар айыктыруучу. Аны билген билди, билбегендер билбей калат. Издебегендер издебей калат. Анда Аллах Тааланын жардамы менен китепти бүгүн ушу кириш сөзүн башкы бет ачарын баштай берели. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах кириш сөзүндө мындай дейт: Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихил амин, ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бул автору Ибн Кайым рахимахуллах суралган. Мындайча айтканда, жүрөктүн оорулары жөнүндө жана анын айыктыруу жолдорун. Кантип ушу жүрөк оорудан мен айыгам? Мындайча айтканда, жүрөк оорулары денеде кол, бөйрөк, боор, көз, баш, бут оору эмес, мындай кармап сезе ала турган ооруну сураган жок. Бул жерде жан дүйнөнүн оорусун айтып атат. Мына ошондой оорудан кантип айыгам деп сурап атат. Адамдын жүрөгү өзү деле ооруйт, кагышы, согушу, ошо жүрөктү ал медицинада билинди. Ал ошо кардиологияга барасыздар. Кимдин жүрөгү ооруса мындай, жүрөгүн согушу башкача болот, же бир жүрөк оору дегенде кармап сезе ала турган оору. Ал бизге кайтпайт. Ал операцияга, врачтарга кайтат. Биз андай ооруну сөз кылбайбыз. Бөйрөк, боор сыяктуу баса белгилеп кетейли. Мындай оорунун шейх айтат, акыбети эмне? Ошол адамдын жашоосуна гана байланган. Такыр айыга албай калса, акыбети эмне менен бүтөт? Өлүм менен бүтөт. Эң коркунучу болду, өлүп Аллах Тааламга жолугасың. Ал эми биз сүйлөй турган бул китептеги камтылган нерсе бул андан да коркунучтуу туугандар. Кээ бир адамдар жаңылышат, оору эки түрлүү болот деп. Бирок көбүнчө жанагы ушул оору менен чектелишет да. Көз оору, баш оору, бут оору, кол оору, бөйрөк, боор, өпкө дегенде сезе ала турган оору. Ошо менен күрөшүп өтүп кетет. Бирок мындан да чоң оору бар. Мындан да чоң оору бул маанавий оорусу, жүрөктүн жан дүйнөнүн оорусу. Ал оорудан да адам айыкпаса, арылбаса,
күнөөнүн үстүнө чөмүлүп адам жана кайдыгер болуп капырчылыкка өтүп кетүү коркунучу бар туугандар. Буйруктарды таштап салуу коркунучу, жүрөгү оору кылып, намаз, ибадат, жакшылык деген көзүнө жаман көрүнүп калуу коркунучу бар. Анан ал өлүм менен эле бүтүп калбайт. Любой оору, бул оору сени тозокко киргизе турган оору. Акыры бактысыз кыла турган оору сени. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Кудай сактасын. Күнөөлөргө малынып, байланып, ошонун артынан өмүрү сүрүп калат. Бактысыз болуп, акыры барып жана кээбилер өзүн өлтүрүп салып атпайбы? Оору да, сол адам андай кылбайт да, өзүнө кол салбайт. Жин тийгенсип, ошо жакшылыгын таштап, жамандыкка бет алып кайра күчөп кетип атат кээбилер арак ичип. Кээбилер жин тийгенсип, мына кээбилер мен стресс, депрессиядам деп үйүнөн чыкпай, жумушун баарын таштап, моюнда милдеттеринен таштап, эмне кылып бир комнатада камалып алып, ошол жакта жаткандар бар. Акыл эси оордун да, бирок оору бар, жан дүйнөсү. Аллах таалам мына ушул жүрөк оорунун күнөө менен, бузукулуктар менен адамдын шахват менен ооруп калганда эскерет. Бакара сүрөсү 10-аят. Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада. Алардын жүрөктөрүндө оору бар. Аллах таалам ал ооруларына ооруну кошту дейт. Мына адам оорусун айыктырбаса, өзү ушул оорусун өзү күчөтөт адам. Анан күчөтүүгө Аллах таалам ага эмне кылат? Жол ачып. Себеби адам өзү каалап атат. Арак ичем деген адамды периште менен Аллах таалам тосуп койбойт да. Ал адам өзү арак ичем, бузулам, кутурам деп атса, бирөө аферист болом деп атат, элдин баарын алдап. Анан ошол оорусу күчөйт. Анан аферистиги да күчөйт, калп айтуусу күчөйт, кыянаттыгы күчөйт, бузукулугу күчөйт, Кудай сактасын. Аллах таалам не дейт көрсөтөр? Жүрөктөрүндө оору бар эле. Ал ооруну айыктырууну, арылууну адам каалаган жок ал. Кайра күчөтүүнү каалады. Фазадахумуллаху марада. Аллах таалам оорусуна оору кошуп берет. Бузукулугуна бузукулук кошуп берет. Себеби ал нерсени ал адам каалап атат. Дарылаштыкты, айыгышты, таштоону каалаган жок. Мына ушунун баардыгы жүрөк оорулар, шахват оорулар. Куранда дагы Ахзаб сүрөсү 32-аят. Фала тахдана бил каули фаятма аллази фи калбихи марадун дейт. Бул аялдарга айтылган. Силер башка чоочун эркектердин алдында же сүйлөшкөндө үнүңөрдү назик кылбагыла деген. Үнүңөрдү назик кылып сүйлөгүлө. Бул керек болсо пайгамбардын аялдарына да айткан. Ошолорго түшкөн, бирок бул жалпы аялдарга тиешелүү. Эмнеге? Фаятма аллази фи калбихи марадун. Жана жүрөгүндөгү оорусу барлар, шахват оорugондор дагы оорусун оору күчөйт. Ошо аялдын назик күнүнө деле эмне? Шахваты көтөрүлүп, оорусуна күчөйт. Ли анна марадал калб ала кисмейн. Себеби жүрөктүн оорусу дагы экиге бөлүнөт. Жүрөктөгү руханий оору дагы экиге бөлүнөт. Шахват оорусу, анан шубхат оорусу. Шахват деген көбүнчө адамдын ашказанына байлган, тойбустугуна, анан жанагы кумарына, жыныстык мүчөлөрүнө байланган адамдын ошогону шахват оору деп коет. Кумарына кайта турган. Ошодон көзү көрбөй ашыктык болуп, арам, адалбы, айырмасы жок, никеси барбы, жокпу, иш кылып, жанагы угуп атпайсыздарбы? Жаңылыктардан педофилдер чыгып атат, зордуктап кетип атат, зордуктап өлтүрүп салып атат. Бир эмес 2 жылдап жүргөндөр бар экен. Кудай сактасын. Мына ошолор шахват оору менен кирип кетет. Адамдар жаңылыктан карап таң калып атпайбы? Кантип барды бул адамга деп. Мына ошону айыктырган эмес, ошол күчөп кете берген шахват оорусу. Ага арамбы, адалбы, акпы, карабы, эмне бул, туурабы, туура эмеспи көрбөйт ал. Болду, зависим болуп калган, Кудай сактасын. Аны дарылаш керек. Экинчиси омараду шубха. Шубха деген бул жүрөк ооруга кайтат. Бул дагы жүрөктөгү эки түрдө шахват, шубха. Шубха деген маалымат. Ошо маалымат менен да жүрөгүн уулап салат. Туура эмес маалыматтарды алат. Ошентип туура эмес маалымат менен адам капырчылыкка да чыгып кетет. Динден тайып кетет. Ал эми о шахваттын оорусу каяктан келет? Көбүнчө бул амал менен, күнөөлөр жасоо менен, адамдын өзүнүн кылган амалдарынан келип туруп оору болот. Ал эми жүрөктөгү шубха деген маалыматтык мындай угуу менен экиленип калат. Бул туурабы, туура эмеспи деп күмөн менен пайда болот. Мындай чыкканда ишенимин булгайт. Кудай сактасын. Бул эң коркунучтуу. Ишенимиңди булгасаң, анан денеңди булгасаң шахват менен. Бул адам эмес, айбан болот да акыры барып. Жана зөкүр деп коет айбан. Жапайдай болуп. Жанагы жырткыч айбандар кандай коркунучтуу адамдар. Мына ошондой эле адам кейпин кийген, адамдай эле жүргөн, бирок жырткычтай, бузуку, жүрөгү да оору, денеси да оору, нафсиси да оору жүргөн адамдар бар коомдо. Анан бул нерсени жанагы ооруп калгандарды байкасаңыздар, апарып жана психологический нерсеге, бир жерге камап салат, уколдордон бери берет, сая берет, ар кандай дарыларды берет. Ал айыктырбайт.
кээ бирөө түрмөгө жатат, байкасаңыздар, адам өлтүрүп. Анан чыгып алып 5-6 жыл дагы адам өлтүрүп салган болот. Аны баарыңыздарга мага. Түрмөгө 5-6 жыл жатат, зордуктап бирөөнү. Чыгып дагы 1-2 жыл зордуктайт. Ал айыккан эмес. Эч кандай ага айыгуу жолун, же буга операцияда жардам бербейт, дары да жардам бербейт, камап коюуңда жардам бербейт ага. Анын дарысы мына ушул Аллах Таалам жана хадисте айтып атпайбы, эч бир ооруну түшүрбөдү, шыпасы жок. Бүт оорунун шыпасы бар. Ушул жан дүйнөнүн дагы мейли шубхат, маалыматтык менен уланып калган оору болсун, мейли кумар менен шахават менен оору болсун, ушунун дагы дарысы бар. Кадимки денедеги көз оору, баш оору, бут оорунун дарысы болгондой эле жан дүйнөдө деле ооруп калган адамга дарылар бар. Аны кимден сураш керек? Хирургтардан сурайбызбы? Врачтардан? Жок, муну аалымдардан сурайбыз. Куран, сүннөттү билген аалымдардан сурайбыз. Кантип бул нерседен айыгам? Мына ушуга зависим болуп калдым. Бирөө жанагындай уяттуу фильмдерди көрөт экен, бирөө болсо картинкаларды көрөт турса, бирөө жана аялдарды башып багат кечкери. Лентаны ачып алып не дейт? Ошо не туш болсо, бирөөлөр болсо жанагындай бирөөлөрдүн үйүн аңдуу менен ооруп калган. Мунуку мындай экен, тигиндей экен. Ушинтип көз менен шахват. Бирөөлөр тиягы менен ооруп калган. Аны барып алып ертең хирургтан мен ушундай менен ооруп атам, карап атса, алар айыктыра албайт андай. Бул нерсе тек гана Аллахка кайтуу менен, солих амалдар жасоо менен жана жүрөктөгү ошол ооруларды шыпасын пайдалуу илим менен, Куран, сүннөт менен анан ошонун рецептин аалымдар берет. Мына мондай кыласың, мындай кыласың, тигиден кайтасың, жолдорун баардыгын Куран, сүннөт үйрөт. Ошол жол менен жүрөгүнө шыпа табат, жан дүйнөсү тазарат, напсиси тазарат. Пайдалуу илим бул Куранда, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө. Аллахтын жардамы менен алхамдулилла ушул оорудан адам арылат. Аллах Таалам мына Куранды жүрөктөргө шыпа кылып берди. Жүрөктөргө эле эмес, денеге да шыпа кылып берген туганда. Адам ооруп калганда жана дем салдырып атпайбы? Ушул улуу шыпа. Болгондо ошол жерде бир кемчиликтер бар. Иншалла муну китепте өтөбүз. Таасир бербей калат, ошого адам өзү себеп болот. Түшүнүгү себеп болот. Ишеними себеп болуп калат. Куран денеге дагы, жан дүйнөгө дагы. Хиссийга да, маанавийге да шыпа. Хиссий деген кармала турган нерсеге да. Колуң ооруп калат, башың ооруп калат, денең ооруйт. Ошого деле дем салып, кармап, сууга салып, суу менен жууп, ичип, ошол сүннөт жолдор менен кылса шыпа. Жана ошондой эле Куран шахват оорусу менен жана зависим болуп калган наркомандар, жана көз тийгендер, нервтер, стресс, кайдыгерге түшүп калган, күнөөдөн малынып калган, чыга албай аткандар, аларга да шыпа. Фуссилат сүрөсү 44-аят Алла Таалам айтат: "Кул хуа лиллазина аману ва худа ва шифа." Эй Мухаммад, айткын, бул Куран ыйман келтирген адамдарга хидаят, туура жол багыттоочу, баштоочу, туура жолго жана шыпа деген. Көрдүңүздөрбү? Куран мындай айтканда сени туура жолго салат жана ошондой эле адамга оорулардан шыпа. Дагы бир аят Исра сүрөсү 82-аят. "Мануназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаун ва рахматун лил муъминин." Биз Курандан түшүрдүк момундарга ырайымды жана шыпаны деген. Мындай айтканда Куран момундарга чоң жакшылык, Алланын ырайымы жана ошондой эле шыпа. Мына бул Куран адамга улуу шыпа экен. Адам өзү Куранга кайтып, тобо кылып, жакшы амалдарды кыла турган болсо, жүрөк ооруларынан оолак болот. Жүрөк ооруларынан айыгат. Себеби жүрөктүн, жан дүйнөнүн ооруганы эң коркунучтуу, оорулардын эң коркунучтуу. Себеби башка оорулардын баардыгы өлүм менен бүтө турган болсо, ал эми жүрөк оорунунку өлүм менен бүтүп калбайт. Түбөлүк бактысыздык менен жашап калат. Ал тозок. Фахатару ашадду. Эң чоң коркунучтуу, Алла сактасын. Бирок тилекке каршы адамдар кайдыгер болгондон кийин бул ооруну сезбейт. Жүрө берет болду. Курсагым тойсо, кумарым канса, шахват, жашоом жүрүп атат деп, бирок ичинде канча оору бар экен, жан дүйнөсү оору экенин. Ошон үчүн Курандан рахат албайт. Ошон үчүн Алла Таалам сөзүн уккузу келбейт. Сабак угайын десе, уктап калат. Китеп окуйын десе, үргүлөйт. Күнүндө Куранны окуй албайт, зикир кыла албайт. Дем салайын десең, дамыр жүрөгү кысылып кеткендер. Байкасаңыздар, жан дүйнөсү ооруган, дем салганда кыйкырып, бакырып, калчылдап, баш ооруп, арыдан барып бери келет. Күнөөлөр ал адамга жеңил. Жакшылык амалдар, намаз, илим алуу, Куран окуу оорага. Мына белги бул оорулуу адам. Жан дүйнөсү оорулуу адам. Адам канчалык күнөөдөн арылбай, тобо кылбай, истигфар кылбай жүрө берген болсо, оорусу күчөй берет. Жана аракты ичкен адам не кичине ичет, 100 грамм, 50 грамм, анан 100 грамм, анан барып не болуп атат? Алкаш болуп атат. Алкаш болуп анан көчөдө жатпайбы жанан? Аны сразу токтотуп койсоң, балким өлүп кала тургандай болот. Наркомандар
Дагы бир жана сот тармакка зависим болуп калгандар. Телефонун алып койсоң, ошо күнү не деп койчу, камап койгондой зависим адамдар бар. Бул ошо шахват оорусундагы күнөөлөрдөн кайтып. Ал эми шубха тоорусундагы бир күмөн адамда пайда болот. Бир туура эмес адамда түшүнүк пайда болот. Ошол туура эмес түшүнүгүн илимдүүлөрдөн сурабаса, ошол шегин дагы тактабаса, шектери менен күмөндөр менен жүрө турган болсо, алдагы ал адам оорусу күчөп келет. Акыр барып Кудай жок деген барат. Жөн эле дейт. Анан ошондой абал менен өлүп кетет, Кудай сактасын. Же тоба кылбайт, же солих амал кылбайт. Мына ушундай абалда тоба кылбастан, Куранга, солих амалга, истигфарга, тобого кайтпастан өтүп кетет. Бул учурда дейт, ал адамда сезим, жакшылыкка болгон умтулуу, жакшылыкты көрүп, мындай бир ошол нерсеге тартылуу, кызгануу, сүйүү жакшылыкка жок анда. Сезбей калат, өлүп калат ал адамда. Ушундай деңгээлге түшүп кетет, айыктырбагандай. Себеби жүрөк өлөт, жүрөк өлгөндөн кийин аят хадисте жардам бербейт. Уже аллергиясы келип, кыжырынып, кысылып баштайт аят окусаң. Угуп койчу, мен кулак салып койчу тууганым десең. Бол токтотчу сөзүң дейт. Мына ушундай адамдар бар. Жакшылыкка чакырган укканда адам кыжыры келет. Фаламма загу азагаллаху кулубахум. Соф сүрөсү 5-аят. Алардын жүрөгү кыйшайганда, өздөрү тайганда, мындай чыкканда ушул жолду тандаганда, мындай бузулууну, турууну Алла Таала алардын жүрөктөрүн ошол жака буруп коет дейт. Көрдүңүздөрбү? Дарылоону колго алган эмес. Бул адамды көрдүңүзбү? Акылдуу адам. Кимге барды? Ибн Кайым чоң алымга барат. Ай алым, урматтуу алым, сен суранам, мен кайдыгеликке чыгып атам. Күнөөлөрдү билип турсам да кайра малым кетип атам. Напсимди башкара албай атам. Желкем жел тартып, жалкоолукка тартып атат. Бир сооп иш кылсам кайра артынан 5-6 күнө иш кылып алатам. Кантип бул нерседен кайтам дегенде. Ошондой кылып, ошол ооруну алдын алайын деди. Оорудан айыгайын деди. Күчөп кетпесин деп. Кандай аракет? Ал ушул чын жүрөгү менен ихлас менен умтулган экен, алым беришендиги менен китеп жазып берип койду. Мына сага мындай чыкканда бир көрсөтмө багыттама, мына ушуну кара, окуп чык, болду, маселени түшүнөсүң деп. Ошон үчүн бул китеп, мына ушул темада, ошол китептин атын мындай деп атаган. Жеткиликтүү жооп бар. Ким оорусуна айыгам деген, оорусуна шыпа издеген адамга жеткиликтүү жооп деп китептин атын атаган. Некен? Оорусуна, дартына даба издеген адамга жеткиликтүү жооп деген китеп. Дагы бир китеп ушунун атында башка да нускаларында эме деп атаган? Адда ва дава. Оору жана айыгуу деген. Же дарт жана дабасы деген. Жүрөктөгү оорунун жана анын айыгуу жолу деген. Вала шакка анна Аллаха жалла ва ала ма анзала даан илля ва анзала лаху шифаан. Эч шек күмөн жок. Аллах Таалам кандай гана оору жөнүп, мейли жан дүйнө оорусу болсун, көз тийүү оорусу болсун, жанагы не деп коет, напси оорусу болсун, шахват оорусу болсун, жүрөк оорусу болсун. Мындай сезе турган оору бар, мисалы, кайтып жана бөйрөк, бурок, боор, көз, жүрөк. Андай оорулардын дарыларын ичип атпайбы адамдар? Так ошондой эле бул жан дүйнөнүн оорусундагы рецепттер бар. Врачтар рецепт жазып берип атпайбы? Мына мону ич, мондай кыл, модон арылып тур, мо тамактарды жебе деп бир ооруңан айыктырып атат. Так ошондой эле жан дүйнө оорусунда да ошондой алымдар рецепт берет. Адам менен таанышат, акыбалын көрөт, кандай ооруга чалдыгып калган. Шубхат оорубу, шек күмөнбү, эмне болуп атат? Кээ бир адамдар эмне шубха деп коет. Бир маалымат мээсине кирип кетет, ошол маалыматтын негизинде буйрукту аткарбай жүрө берет. Мына кече эле мен бирөө жөнөтүптүр, көргөн айтып коеюн. Бирөө айтып атат, сен дейт, улуу эле киши экен да. Сен ошол маалымат мээсине кирип кеткен. Мына карасаңыздар, маалыматтын адам уланып калганда, шубхаты кирип кеткенде кандай адамдын мээсин көкмей кылып коет. Улуу эле киши экен, 70-тен ашып калган. Болгондо да ал эмне дейт, элитный, жанагындай илимпоз адам экен да. Тиги молдого айтыптыр да, ошо тойдон жолугуп калып, намаз окуган эле бир кишиге жолукканга, сен канча жолу бир күндө Кудайды эстейсиң дептир да. Анан эми ал адам түшүнгөн жок да, 5 маал намаз окуйм десе, сен 5 жолу Кудайды эстей турбайсыңбы дептир да. Мен болсо бир күндө 1000 жолу Кудайды эстейм деп айттым дейт. Эмнеге десе, мен деген нота чыгарам. Анан ар бир нотамды чыгарып атканда, Кудай ушуну мага пайдалуу кыл, мындай дейт, бирдеке деп, анан мага сезим келет дейт. Ал жинден да, жин шайтан ошого сезим берет. Анан мен жакшымбы же сен жакшысыңбы дейт да. Сен 5 жолу эстеп атасың, мен 1000 жолу эстейм Кудай дейт. Бунун түшүнүгүндө көрдүңүздөрбү, намаз окууну бул Кудайды эстөө деп бир четин уккан, түшүнгөн. Намаз бул зикир, намаз деген бул дуа, намаз деген Аллах менен баарлашуу, Аллахты эстөө деген. Мына ошол менен мен 1000 жолу эстеп атам деп намаз окууну туура көрбөйт экен да. Жанагы дагы бирөө түшүнүк менен түшүнүп алат, эмне деп? Жүрөк таза болсун кылам. Бирөө намаз окуйт,
ал кыянат кылат, убадасына турбайт. Агыранда мен убадама турам, мен кыянат кылбайм. Мен жүрөгүм таза. Деп ушинтип адам ар бир адамдын өзүнүн маалыматтык мээсине кирип кеткен туура эмес бир чүнүк ойлор бар. Ошонун негизинде жашоодо Аллах түшүргөн Курандан алыстап, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолунан алыстап, келечекке бараткан өзүнүн бакытынан, бактылык жолунан алыстап кетет. Көрдүңүздөр кандай адамды өкмө кылып салат адам? Маалыматтык. Ошону алымга айткан жок. Ушул түшүнүгүм туурабы? Ушинтип намаз таштап эле жүрө берсем болобу жүрөгүм таза деп. Мен Кудайдын ыраазылыгына жете аламбы ушул жол менен? Намаз окубай деле Кудайдын ыраазылыгына жете турган жол барбы өзү деген суроо беришке келет. Анан бул жерде мына алымдан сурап, алхамдулилля, Ибн Кайым жооп берген. Кыскасы, Алла Таалам кандай оору болбосун анын шыпасын түшүргөн, мейли ал сезе турган оору болсун, же жан дүйнө оорусу болсун, анын шыпасы бар. Эч бир ооруну дарысыз, шыпасыз, лечениясыз Алла Таалам адамдарды калтырып койгон эмес дейт. Алхамдулилля. Эми биз чын эле баарыбыз менен соо эмеспиз да туугандар. Оорудо ар бир адамдын оорунун даражалары бар. Жеңилирээк ооруп жүргөндөр бар, ортосу бар, анан такыр күчөп кеткени бар да. Ошол жеңил кезинде, кичине өөрчүп келаткан кезинде айыктырса, алхамдулилля, ары жеңил кете берет. Медицина илимде деле ошол да, өнүгү өөрчүп өсүп кетиптир, ай, каякта жүрөсүң буга чейин. Калбай калыптыр го бооруңду атпай, мисалы, калбай калыптыр өпкөң деп. Алдын алгыла, канча эрте кайрылсаңар, ошончо жеңил болот айыктырыш дейт го. Так кудумдай ушундай эле жан дүйнө оорусу, шахват оорусу, шубхат оорусу дагы адам канчалык өзүнүн колго алып, үйрөнөйүн, умтулайын, оңолоюн, нафсим тазартайын, жүрөгүм тазартайын, жакшылыкка бет алайын, ушуну адат болуп калгым келет деп. Мисалы, бир адамдар багамдатка тура албайт экен, бирөөлөр тахаждка тура албайт, бирөөлөр Куран окуп албайт, бирөөлөр айтып атат, мен дейт күнөө иштеп оңой эле кылып коем дейт, бат эле. Ал эми сооп ишти кылыш мага тоодой дейт. Мына оору да. Оору дегенде ал жана жин кирип кетип, көкмээ болуп калышы шарт эмес ал. Ал өнүгүп өөрчүп кеткен ал. Жин жагынан. Башка адам акыл эси ордунда, жашынакай сүйлөп, тамагын ичип, уктап жүрө берет оору болуп деле. Жан дүйнөсү оору. Жашы 70-80 келип калса да Куран окууга бел санбайт, умтулбайт, жакшылыкка умтулбайт. Дүйнө менен ооруп калат, ошо дүйнөсү тойбостук менен ооруп калат кээ бирлер. Жан дүйнөсү ачыкка жар дүйнө болуп мындай. Каниети жок, шүгүрү жок, жүрөгү кысылган. Адамдарды көргөндө ушинтип тияк биякты карап, анан жана көрө албастык, ичи тарлык деген оорунун жүрөк оорунун түрү көп. Мына ошолордун бардыгына алдын алуу, айыгуу жолдорун адам билип чыгабыз иншалла. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик тавфик берсин. Жүрөк ооруларынан, шахват ооруларынан, ар кандай ыйманыбызды алсыратуучу оорулардан Аллах Таалам бизди сактасын. Мына ушул китепти жакшылыгыбызга себеп болуп жашоодо пайдаланып калууга насип кылсын.